Муса алейхиссалам бул дүйнөгө келишине жакын калганда ошол убактын эң каардуу падышасы болгон. Анын аты Фираун эле. Ал Мисыр деген улуу жердин башкаруучусу болгон. Фираун абдан текебирленип, Мисыр элине аны Кудай катары кабыл алып, ага сыйынууну буйруйт. Мисырда жашаган элдердин арасында бир топ эл бар эле. Алар Исраил уулдары болчу. Ошол учурда көп Исраил уулдары кул болгон. Демек, алар акча үчүн иштеши керек болгон эмес, жана аларга абдан жаман мамиле кылышкан. Күндөрдүн биринде каардуу Фираун жана анын жан жоокөрлөрү Исраил уулдарынан төрөлгөн ар бир эркек баланы өлтүрүүнү чечишти. Кыздарга гана өмүр берилди. Бул коркунучтуу чечимден кийин Исраил уулдары көзүнө жаш алышып Аллахка кайрылышты. Бул учурда израилдик аялдардын бири курсагында нарисени көтөрүп жүргөн. Эркектер өлүп, Фираундун жоокерлери аны алып кетип, анан өлтүрүп коюшат деп абдан коркуп жатты. Ошондуктан ал ичин катып жүрдү. Анын боюнда бар экен эч ким билген эмес. Анан ошентип анын баласы төрөлдү. Бул эркек бала болчу. Ал аны абдан сүйүп, атын Муса койду. Бирок ал аябай коркуп жатты. Анткени аскерлер ар бир үйдөн эркек балдарды издеп жүрүштү. Ал күн сайын Кудайга жалынып, "О Аллахым, баламды сактап калууга жардам бер" деп Аллахтан суранып жатты. Аллах Таала Муса алейхиссаламдын энесинин дубасын кабыл кылып, баланы себетке салып, анан дарыяга агызууну буйруду. Ал корко турган эч нерсе жок экенин, жакында сүйүктүү уулуна дагы жолугаарын сезип турду. Аллах ага Муса алейхиссалам анын элчиси болуп тандалганы тууралуу кабар берди. Муса алейхиссаламдын апасы: "Баламды дарыяга ыргытамбы? Бул өтө коркунучтуу, бирок мен Аллахтын ырайымына ишенем, баламды мага кайтарып берет" деп айтты. Ошентип апасы Муса алейхиссаламды эжеси менен бирге дарыяга алып кетет. Фираун аскерлери себетти таап алышып, баланы Фираунга алып барышат. Фираун абдан ачууланат. "Мен сага ар бир израилдик баланы өлтүрүүнү буйругам" дейт ачууланган абалда. Бирок Фираундун аялы Асия ыймандуу, жакшы аял болгондуктан Фираундан Муса алейхиссаламды өз уулундай кылып чоңойтууну суранат. "Карачы, ал кандай сүйкүмдүү. Ага өмүр бер. Балким ал бизге өз уулубуздай болуп калар." Фираун аялынын каалоосун орундатты. Ошондон бери Муса алейхиссалам Ак сарайда жашай баштады. Муса алейхиссалам аябай ачка болуп, ыйын токтоткон жок. Аны эч ким тынчталган жок. Фираундун аялы аны тамактандыруу үчүн сүт энелерди чакырат. Бирок Муса алейхиссалам алардын бирин да кабыл кылбай коет. Фираундун аялы айласы кетип, эмне кылаарын билбей калды. Акыры Мусанын карындашы Мариям келип: "Мен балдарды сүйгөн израилдик аялды билем. Балдар да аны жакшы көрүшөт" деди. Асия муну укканда абдан сүйүнүп: "Чынды? Макул. Тезирээк аны мага алып кел"
Musa bir nerse jeşi gerek. деп айтты. Мариям апасына барып, аны сарайга алып келди. Муса алейхисаламдын апасы күнүгө ак сарайга барып, баласын багып, жакшы инсан болууну үйрөтүп, аны Фираундон жана анын аскерлеринен куткарып калган Аллах Таалага дуба кылчу. Ал ага жамандык кылбоого, жаман сөз айтпоого, кордук көргөн кедей жана алсыз адамдарды коргоого үйрөткөн. Жылдар өтүп, Муса күчтүү, акылдуу жигит болуп чоңойду. Ал Фираундун жана анын элинин Исраил уулдарына жасаган мамилесин жактырган эмес. Күндөрдүн биринде Муса алейхисалам шаарды аралап жүрүп, капысынан мушташып жаткан эки адамды көрүп калат. Алардын бири Исраил уулдарынан, экинчиси Мисирлик болчу. Исраил уулдарынан болгон киши Мусаны көрүп, "Мага жардам бер!" деп кыйкырат. Муса алейхисалам тез эле чуркап келип, Мисирликти катуу уруп, ал ошол замат кулап өлүп калды. Муса алейхисалам бул кылганына үрөйү учту. Эми аскерлер Муса алейхисаламды кууп чыгуу үчүн издеп жүрүштү. "Мен жардам берейин дедим эле. Бул кишини өлтүрөйүн деген эмесмин. О Аллахым, мени кечире көр" деп Аллах Таалага кайрылды. Муса алейхисалам Мисирден чыгып, Мадиян деген башка өлкөгө жол тартты. "О Аллахым, мени туура жолго сала көр" деп Аллах Таалага дуба кылды. Муса алейхисалам бир топ адамдар малын суугарып жаткан кудук жерге келип токтоду. Ал дарактын көлөкөсүнө отуруп эс алып жатты. Ал жерден суусаган койлорду жетелеп бараткан эки аялды көрдү. Эркектер орой мамиле кылгандыктан алар суугарууга баргандан коркуп жатышкан болчу. Муса алейхисалам аялдардын жанына келип, аларга жардам берүүнү сунуш кылды. Алар Мусанын боорукер адам экенин түшүнүштү. "Койлорубузду суугара албайбыз. Бул адамдар кеткиче күтүшүбүз керек" деп айтышты. Муса алейхисалам койлорду кудукка алып келип, 10 чакты адам көтөрө турган ташты жылдырып, сууду ачып берди. Койлор тойгуча суу ичишти. "Рахмат" деди аялдарынын бири. "Атам сенин жардамың үчүн сыйлык берет. Эгер бара турган жериң жок болсо, анда биз менен жүр" дешти. Муса алейхисалам аялдарга "Силер менин артымда кеткиле, жол көрсөтүү үчүн алдыма таш ыргытып койгула" деди да алар менен кошо жөнөдү. Атасы Муса алейхисаламдан абдан ыраазы болуп, "Кыздарыма жардам бергениңе чоң рахмат" деди. Кыздарынын бирөөсү Муса алейхисаламды жактырып калганын байкап, "Кааласаң ушул жерде калып, кыздарымдын бирине үйлөн" деп сунуш кылды. "Бирок мен сенин жардамыңа муктажмын. Мен каарыган адаммын жана иштей албайм" деди. Муса алейхисалам анын сунушун кабыл алып, жаңы үй бергени үчүн Аллага шүгүр айтты. Аллах Таала Муса алейхисаламды дагы сактап калды. Муса алейхисалам жалгыз болчу. Эми анын үй бүлөсү жашай турган жери бар. Муса алейхисалам көп жылдар бою иштеп, анан үй бүлөсү менен бирге Мадияндан кетет. Бир түнү сыртта караңгы болуп, суук киргенден кийин Муса алейхисалам тоонун оң тарабында күйүп жаткан отту көрөт.
Ал үй бүлөсүнө: "Бул жерде калгыла, мен силерди жылытуу үчүн күйүп жаткан дөңгө чалып келем" деп айтат. Ошентип ал жарык чыгып жаткан жерге таягын алып жөнөдү. Бир маалда ал үн укту. Ойдуңдун оң жагында Муса өзүнүн атын чакырган үндү укту. Ал дарактан чыгып жаткан болчу. Муса алейхисалам Мисирге кайтып келип, бир тууганы Харун алейхисалам менен бирге Фираун менен сүйлөшүү үчүн сарайга жөнөдү. Муса алейхисалам айтты: "Бир тууганым экөөбүз силерге ааламдардын Раббиси болгон Алланын пайгамбарлары катары келдик." Фираун: "Пайгамбарлар? Сен биз куткарып чоңойткон бала эмессиңби? А кишини өлтүрүп качып кеткен силер эмессиңерби?" деди кууланып. Муса алейхисалам: "Ооба, мен анда жаңылыптырмын, бирок Аллах мени кечирди. Эми мен анын элчиси катары келдим. Исраил уулдарын биз менен бирге кое бергиниң" деп айтты. Фираун ачууланып: "Мен жалгыз Кудаймын. Эгер башка кудайга сыйынсаң, сени түрмөгө камайм" деп айтты. Муса алейхисалам: "Силерге биздин Аллахтын пайгамбарлары экендигибизге далил көрсөтсөм, мага ишенесиңерби?" Муса алейхисалам Фираунга 2 керемет көрсөттү. Бирок Фираун ишенбеди. Фираун: "Бул жөн эле сыйкыр" деп айтты. "Биз да сага мындай сыйкыр көрсөтө алабыз. Элдердин баары келсин, Мусанын жалганчы экендигин баары көрүшсүн" деп жар салды. Фираун жана анын жан жоокөрлөрү өлкөнүн эң мыкты сыйкырчыларын көздөй жөнөштү. Алар келип, өз сыйкырларын көрсөтүш үчүн көп алтын сунуш кылды. Бул сыйкырчылар мени кантип таанышты? Мен алардын кудайымын деп кыйкырды Фираун. Ал өз кишилерине Муса алейхисалам пайгамбарлыгына күбөлүк келтирген сыйкырчыларды өлтүрүүнү жана эгер башкалары да Мусанын кудайына ишенишсе, баарын катуу жаза менен коркутууну буйруду. Исраил уулдарынын жашоосу ого бетер оорлоп, Муса алардын тарткан азаптарына абдан капа болду. Аллах Фираунга жана анын коомуна дагы көп аяттарды жана кереметтерди жиберди. Аллах Таала Фираунга жамандыктарын токтотууга ушунча мүмкүнчүлүк бергенден кийин да Фираун бузукулугун токтоткон жок. Муса алейхисалам жана ага ыйман келтиргендер Фираундун мыкаачылыгынан түн жамынып качып жөнөштү. Эртеси эртең менен Фираун эмне болгонун билип, бүт аскерлери менен Исраил уулдарын кууп жөнөйдү. "Шашылгыла, алар качып кетпесин" деп кыйкырды ал жан жоокөрлөрүнө. Аллахтын жардамы менен Исраил уулдары боштондукка чыгышты. Муса алейхисалам жана анын бир тууганы Харун алейхисалам
Firavun жана анын элинин жамандыгынан куткаргандыгы